Мына азыр биз Жумгалдын Кызыл Сөөк деген жайлоосунда турабыз. Мына ушул жерде Жумгал токой чарбасынын питомниги жайгашкан. Азыр мына карагай арчаларды биз көрүп жүргөн карагай арчаларды кандай кылып тигет, кандай кылып өстүрөт, кандай кылып багат, ошону токой чарба кызматкери Чоробайк, фамилияңыз ким? Бурбаев. Канча жылдан бери иштейсиз? 23 жыл болду. 23 жыл болду, ушу Жумгалдын токой чарбасында. Могу жерде биз мына алакандай карыш, бир карыш, эки карыш эмелерди көрүп атабыз. Ушуларды түшүндүрүп айтып берсеңиз, кандай кылып өстүрөсүңөр, кандай кылып көбөйтөсүңөр? Биринчисинде жерин сайып алып, топурагын элекке салып, элеп алып, кадимки көмүрөлөгөндө эле элеп, майдалап көбөп, анан аны түзүтүп, кайра уругун алып, урчактан терип келип, анын уругун даярдап алып, кайраны жер түзүтүп эметкенден кийин сээп чыгабыз. Сээп чыккандан кийин могу 4 жылдыктар могу өрөктөрүбүз. Бул кандай карагай? Кадимкидей эле. Жана көк карагайларыбыз. Көк карагай. Мунун бийиктиги канча болуп өсөт кийин? Мунун эми жылына өзүнүн сантиметри менен өсөт. Биринчисинде кички өсөт, анан чоңойгон сайын чоңоюп барып. Bir жылда канча сантиметр өсөт? Bir жылда кээ бирде 1 сантиметр анан өсүп баштайт. 5 сантиметрге чейин өсүп калат. Ушундай ар түрлүү. Бул жанагы аба ырайга байланыштуу го. Аба ырайга байланыштуу. Муну биз 4 жыл, 5 жыл ушу бутон үстүнөн өстүртөбүз. Андан кийин анан тоого площадкаларга алып барып өзүбүздүн чапкан эмелерибизге тегебиз. Бул жерде арча карагайлардын канча түрү бар? Бу жерде 4-5 түрү бар. Кандай түрлөр? Голубой деп коебуз, Элтиашанский болсо, Илиссиница, Крымский сосна деп коебуз, өзүбүздүн соснабыз бар, ушундай түрлөрү көп. Бир токойчуга канча ушул аянтка тиккенге милдеттеме берилет? Милдеттеме берилбейт, канча урук чогултсак ошончо урук тигебиз. 100 килограмм урук чогултсак 100 килограмм уруктун жерин тазалап. Мисалы үчүн ошо 100 килограмм канча гектарга жетет? 100 килограмм 10 соту, 15 сотуга чейин жетет. Кою тигилет турбайбы? Кою тигилет. Анан бирден ажыратып, кайра муну бирден ажыратып, биз тоого алып барып тигебиз 5-4 жылда. Бул листница дедиңизби? Канча жылдык булар? Булар 4 жылдыктарыбыз. 4 жылдык, 4 жылдыктарыбыз. Булар эми күндү жакшы көрөбү же тескейби? Күндү жакшы көрөт булар. Күнгө ылдам өсөт, жылуу жерге аябай бийик кетет булар. Ама могу синтип алып турганыбыз бийик тигип атабыз. Буну эмне үчүн жаап койгонсуңар? Чынчык жейт деппи? Чынчык анан көлөкөсүнөн. Монда уруктар могу чыгып атат мына. Чыгып атат майдаган, чатамы ковурчактын. Бул канча ай болду муну тиккени? Бул муска 15 күн болду. 15 күн, Могу баштары, уруктун баштары. Башына чыгат да муну чынчыктар жулуп жеп алат да, ошон үчүн муну шитирады жаап сактайбыз. Эми бул чырпыктарды канча күндөн кийин аласыңар эми? Буну биз мына чыга баштады, алып көтөрө баштайбыз. Эми аласыңар, алып көтөрө баштайбыз. Жылына канча силер сонтукка ушинтип айдайсыңар жылына? Айтпайм, уруктун состояниясына. Канча урук чогултсак ошончолук тигебиз. Чек жок. Чек жок. Сонун жайлоо экен. Кызыл Сөөк жайлоосу. Минкушка жакын эле, Минкушка бир бийинде 15 чакырым, 15 чакырым. 15 чакырым. Биз айлыгыбызга иштейбиз, мунун эмерген эмесин акысына иштейбиз. Айлыктан тышкары да баягы сыйлык акы берилип турат да иштегениңе жараша. Эме берилет. Осунойлуктар берилет, ар берилет. Жазап турат. Кызык тамак бар. Торларыбыз бар өстөрдүн. Ушу токой чарбада